Mına kıçırap kış geldi. Görüp atasılar kanday sonun. Bирок kıştın деген bir başka jagda bar da suuk bolot. Men eskertip keteyин, erkekler жыныстык органдардын оорулары менен өнөкөт ооруп жүргөн болсо, этият болгула. Путту деген жылуу сакташ керек. Анан кээ бирлер базарларда контейнерлер иштейт, алар деген 2-3 шим кийип алыш керек, суу өткөрбөш керек. Муздак жерлерге отурбагыла. Анан рөлдө болсоңор, баягы сидушка деген эртең менен муздак болот, ошого бир нерсе төшөп туруп анан отурсаңар, же жылытып анан отурсаңар, ушундай жакшы болот. Эмнеге дегенде суук местный иммунный системаны бузуп салат, общий иммунный системаны бузуп тугуп, баягы өнөкөт оорулар, эркектердин оорулары козгоп кетиши мүмкүн. Бат-бат сара ушатуу, каналдан былжыр чыгуу, жумурткаларды сыздап оорушу, анан деген төшөк маселелери, эми Кудай көрсөтпөсүн тукумсуздуктун белгилери чыгып калышы мүмкүн. Ошондуктан кыш мезгили аябай жакшы мезгил, бирок суу өткөрбөгүлө, жылуу алып жүргүлө, өзүңөрдү этият кылгыла. Эгер проблемалар башталган болсо, бизге уролог, андрологторго келгиле, биз силерге жардам беришке аракет кылабыз. Оорубагыла, ден соолукта болгула.